Başında kişine uyalıp özüm mындай неме кылып, тартынып неме кылып жүргөнмүн. Турула. Аллашыга үстүмө Куда турат. Биринчи ишке келип, кайра барганда кийимиңизди чечиң, мына кийимди алмаштырың деген күндөр ham болгон. Бул мусордо эле биз мусор ичине кирип жатпайбыз го. Мусор ташыйбыз, алып барабыз, төгөбүз. Айтышым мүмкүн, чем муурлук кылгандан көрө мусордо иштеген жакшы. Ак мейнет. Маған таштагандар көп. Мурунку али ачарчылыкты көрбөгөндөр же адамдар ушундай экен да. Бирок ошо тойдон келген бойдон эт бети менен ошол бойдон пакет менен келчү. Эл токтунан жады баягы кичине Кудадан коркпой эмне бала билбейм. Бизге эчтеке кызыктырбайт, только территория тазалаш керек ушул. Арабыздагы каармандар көрсөтүүсүнүн бул жолку каармандары Ош тазалык атайын адистештирилген муниципалдык ишканасында иштеген эмгекчил тазалык кызматкерлери. Алар күнү-түнү тыным албай иштеп, шаар көчөлөрүн таштандылардан тазалап, көрктүү жана жагымдуу чөйрөнү сактап келе жаткан чыныгы каармандар. Биздин иш убактыбыз, графигибиз күндүзгү анан түнкү болуп иштейбиз. Тазалыкта райондор тазалоо боюнча. Азыр эми жумуш убактысы ошол саат 5те башталат, кечкиси. Түнкүсүн эми кыйыныраак болот, бирок жакшы жагы жолдор ачык болот. Техниканын жүргөнү жакшы, дворлордон мусорларды алып чыкканы оңой болот. Бир машинада бир айдоочу, 2 жүктөөчү болот. Ошол 3 адам бир машинада иштейт. Бир районду 2 машина алып чыгат азыр. Анан ушунан Юго-Востокко чейин бөлүнүп машиналар, жумушчулар эртең мененки саат 5-6га чейин тазалап чыгабыз. Эртең мененге элдин чыгышына тазалап бүтөбүз да. Токтогул Эргешев аталган ишканада 1,5 жылдан бери айдоочу болуп эмгектенип келет. 35 жылдык айдоочулук иш тажрыйбасына ээ каарманыбыздын айтымында, алгач бул ишке келген учурда көнүп кетүүсү бир топко кыйын болгон. Биринчи келгенде эми өзүмчө неме болуп, үйрөнбөгөнгө же неме болуп, кичине кыйналдым, кыйналып жүрдүм. 2-3 ай эми бул баягы мурун мындай иштебегенге, мен толгор ролдо мисалы алыскы жолго жүргөнгө мындай иштеген эмесмин да. Ролдо эле алыскы жолго барып келип жүрүп болгон. Эми баягы түнү менен иштегенде, түнү менен иштеп көнбөгөнгө ошо кыйналып, кичине немеден кыйналган жокмун го. Uykudan ançamca kıynal жүрдüm. Kaysı точка, kaysı yere barışımı bilbey, odunum, gengip. Kıskası, bu kaçan bütöt degen günler boldu. Şundu işteyin bir degen günler hem boldu. Biroq keyin үйрөнүп кеттим жакшы. Ошондон бери азыр мен кадимки күндүзү кандай жүрсөм ошондой жүрөм да азыр мисалы. Түндүзү иштөөгө көнүп калганын белгилеген каарманыбыздын иш күнү өзүнө бекитилген аймактарды аралап, көчөлөрдү кыдырып, таштандылардын бирин калтырбай тазалоо менен өтөт. Жасалган ар бир түйшүктүн артында шаарды таза кармоого болгон чыныгы мээнет жана жоопкерчилик турат. Биздин немебиз толго территорияны тазалаш керек ушул. Что эртеге ичкимден сөз укпаш керек, кеңир дем алыш керек ушул. Территория таза болсо, биз кеңир дем алабыз. Территория таза болбосо, звонок дем албайсың дагы башка. Территория таза болсо, жалып болбосо болду бизде.
Taza tursa boldu. Kıskası grushik dagı, şoför dagı, начальниктер dagı tınç bolat da taza olsa. Taza bolmasa da sırası zonok. Начальниктен келет. Böyle ilan yok. Kayra çıkıp taza sotor geldi. Кайра чыгып тазалаган учурларыңыздар да болду. Болгон. Болот. Себеп мына ошо портер лаболор келип таштап кетип калышат да. Көбүнчө биз алгандан кийин таштап кетип калышат. Жетелерге айтабыз. Ошол жердеги мисалы охрандар болсо охрандарга айтабыз, буларга айтабыз. Айтканы менен азыр эле жок эле дейт. Жамчайым жетелер айтат экен, дейт экен, мен мына ушул жерде жашайм, алып келип таштайм дейт экен. Булар мендей албайт экен. Элчилик экен да. Бизе келеш. Бири түшүнсө, бири түшүнбөйт экен. Машинаны көрүп адамдар таң калат да дейт. Эмнеге? Yok, mınca taza dünya olar. Bul mısırın öz meslek var. Sizler mısır taşıt da sana da var. İçi dışı pastaya şuna taza. Şuradan non tacı otkandan keyin taza karmap taza animasa özüzge jakşı. Машинаңызды дайым таза кармаш керек этасыз. Maşallah, dayı taza karmap. Taza olursa özüm şu döküler. Sebebim şu kişilerimler şu 35 yıl oldu şoför bol oldum. 35 yıldan beri maşlar mingen maşlar taza karmayım. Maktanış emes, prosto özüm. Şunday taza karmayım. Lapatka menен özü tartıp özü presleyiveret. Maçta özü presleyiveret. Konteyner түшкөн tartıp presleyiveret özü maçlar. Құдай сақтасын bir сулча болса, мен жооп берем да, техника болчу. Ошого өзүм басы өзүм менен. Кнопканы өзүм карайм. Ары жооптуу, ары түйшүктүү болгон тазалоо иштерин жүргүзүп жатып, каарманыбыздын айтымында кээде күтүлбөгөн жана адамды кейиткен жагдайлар да болуп турат. Көбүнчө мына балдар терет, нанды терип алышат. Үйгө мал салымынан эме кылып. Анан отходдор көбүнчө. Нан таштагандар көп. Арасынан эми бага карасаң нан мурунку али ачарчылыкты көрбөгөндөрбү же немеби же адамдар ушундай экен да. Бирок ошо тойдон келген бойдон эт бети менен ошол бойдон пакет менен келишет. Onu же кызганага бирөөгө берип коюштар билбейм. Ошол бойдон чыгат да. Малдар алып кетет, балдар алып кетет. Бар малга беришет да. Эл токтунан жады баягы кичине Кудайдан коркпой эмне бала билбейм. Кудай карап туруп, анча нандарды карап туруп неме болосун да. Эми али бомуштар немелер келет. Машы илинип тургандарды анча алып кетишет. Сураса берип коебуз биз деле. Анан сурабай ма деш кыйын. Олар жаман көрбөшүндөр.
Каарманыбыздын айтымында аларга ыраазычылык билдиргендер да, кээде нааразы болгон сөздөрүн айткандар да болот. Бирок ал мунун баарын түшүнүү менен кабыл алып, өз ишин шаар тазалыгы үчүн тынымсыз уланта берет. Көбү келип рахмат, силерге рахмат деп сүйүнүп кетсе, биз ham сүйүнүп калабыз. Рахмат айтып кетсечи. Келип şu тазалыктын балдары, силерге чоң рахмат. Шунчалык тазалыкты кармап эмне болуп атасыңар, силерге рахмат. Түнү уктабай деп бошотуп кетишет. Анан бирерге адамдар бар. Келип кычык кылып, аналар тазалап алыпсыңар, мыналарды албайсыңарбы деп. Болду, биз өзүбүз билебиз. Эми тазалайбыз деп коебуз анча. Анан тазалап болуп кеткенден кийин адамдар мына şu контейнерге салбай, жерге ыргытып коюп кеткендер сылар сәл иш берет да. Ошолордо кичине неме болобуз. Себеби биз фото отчет беребиз да. Анан шептер баары бир айтат. Не тазалабадыңар, же эмне албадыңар. Фото отчетти көрсөтөсүң, көрсөткөнүң менен уже бесполезно. Бер келип таштап коюшат. Бир кайра эле биз виноват болуп калабыз. Ошондой жерлер болот. Бир караганда анчейин оор көрүнбөгөнү менен мындай жумуштун түйшүгү арбын. Аны ар ким эле аткара албайт. Бул ишти жасоо үчүн чыдамкайлык жана сабыр талап кылынат. Кыштын ызгарында, жайдын аптабында көтөрө билүү керек. Каарманыбыздын айтымында дал ушул себептүү бул жумушка келип көпкө чыдабай кетип калгандар аз эмес. Күзүндө жумуштар баары бекер кылат, ошон үчүн келишет баардыгы. Иш маалында башка жака кетип беришет да. Анан көбү чыдабай калышат. Келе иштейм дейт, келет. 1-2 күн иштегенден кийин чыдабай качып жүрүшөт. Ошол. Ата иштегендер мына азыр биздин алдыбызда иштегендер даже 10 жылдан бери иштеп жүргөндөр бар. Аксакалдар бар, жаштар бар. Мына ушул анау. Неме канча жыл болду сен иштегениңе? 6 ай болуп туруп ушуну иштеп жүрөт. Көбүнчө жайындасы кыйыныраак болот да, жумушчу. Ошодон качышат. Жайындасы мисалы биз шофёрлор даже түнү мен иштесем, күндүзү отдельный шофёр чыгат. Ушул эле территорияга мисалы 2 шофёр иштеген күндөр болот да. Себеп мусор көп болот да. Эң главный жайындасы сал кыйыныраак болот. Кышындасы карда суу кар жаап атканда раза терип аткандарыбыз эсимде. Даже неме берет да, плаш, мына жерден. О плашты кийсең мына путуңа кирип кетет. Эми аркылуу ойго келет. Бирок мында карасаң путейин деп калган болосуң да, тез алдык качтык дейбиз. Алып качып кирген күндөр болот. Бизге эчтеке кызыктырбайт, только территория тазалаш керек ушул. Мына ушул жерлерди тазалап атканда өзүм сүйүнөм. Мисалы күрүштөр жок болуп калат, иланчы жок. Мен түнү мисалы өзүм территориямды тазалап алсам, эртеси дагы жүрүшүм керек да уйкудан калчу. Мен күрүш таап келсең өзүм ала берем мисалы. 1 точка, 2 точка алсам мага пайда. 1 saat, 2 saat özüme пайда. Жоқ, мен өзім қинау іштебем, секе шашпай алырым. Өткенде мына өзім мәселен участкама мына көрді. 2 күн бір рейстен жүктеп болғанда грузчик келіп атты. Ошол грузчик жоқ малындачы. Бирөө ооруп калат, же башка болот. Ошондой малда өзүм кошо иштеп. Эми главное эрте бүтүшкө аракет кылабыз да. Мага ушул ишим жагат азыр мисалчы. Кечинде иштейм, күндүзү дем алам. Бала чагамдын алдындамын. Жо башында кичине уялып өзүм мындай неме кылып, тартынып неме кылып жүргөмүн. Турле. Аны алдашын деген үстүнө Куда турат. Өзүмчө тартынып мусорда иштейм деген күндөр болгон. Азыр вообще ойлонбойм мен. Келиним менен балам айтты.
эмне кылабыз? Башка иш таппайсың. Сен ишиңер болбосун, мен кайерде иштешим өзүм. Эми кайерге барайын, кайсы өкмөткө барып кирейин мен. Ошол жерден пенсия чыгам деп эле мен бир-эки жолу моюн бербедим, ошойдон калып кетти. Азыр үйрөнүп эле калышты. Биринчи ишке келип, кайра барганда кийимиңизди чечиң, мына кийимди алмаштырың деген күндөр эми болгон. Эми ошондой экен да, ордого. Даже анча-мынча шопурлар келген. Ушул менин алдыма. Эми завгарыбыз, механикибиз мына экөөнү алып барып стажировка алып чыгың дегенде алып келгем. Алып келип, короче, мына ушул точканы азыр үчөөбүз жүктөйбүз. Десем, мен мына жерде тааныштарым көрсөм эмне дейт дегенде мен айткам, сен тааныштарың көрсө ондо эмне келдиң бул тазалыкка иштегени? Sen oyladың bir неме машинада отуруп жүрөм деп. Ондай болбойт деп мен бетине айткам, ошондо качып кеткен. Азыр бирөөсү иштеп атат мына. Азыр ушу жаныбызда эле иштеп атат ушул балачы. А бирөөсү качып кеткен сразу эле. Эми ар кимис ар кыл айтышы мүмкүн. Себеп мен бул мусор деп эле биз мусордун ичине кирип жатпайбыз го. Мусор ташыйбыз, алып барабыз, төгөбүз. Эми айтышы мүмкүн, сен мурлук кылгандан көрө мусордо иштеген жакшы. Акмейнет. Бала чагабыз кеңири жеп ичип атат. Шүгүр. Эми кайрылганым мына ушу иланчы болушунча ушул элдерге кайрылганым, ушул мусор алып келген мусорун ушул контейнерге таштаса деп неме кылам да. Бардыгыбыз тазалык деп жүрөбүз. Ишкананын аты тазалык болгондон кийин таза кармасак өзүбүзгө жакшы. Эл журтка да эле жакшы. Мисалы, нары бери өткөндө деле жерде турбай, контейнерде турса, эл деле өздөрү деле сүйүнөт да. Таза экен деп сүйүнүп атат. Мисалы, мына ушул айтып атпаймынбы, жайда сасып кетип аткан күндөр болду. Ошого караганда азыр мына миң эсе жакшы да. Таза болсо элибизге эмне жакшы, өзүбүзгө деле жакшы. Шаардын тазалыгы ар бирибиздин жоопкерчилигибиз. Бирок аны күнү-түнү камсыз кылган көрүнбөгөн каармандар бар. Кыштын ызгаарында, жайдын аптабында тең көрүп, эмгегин унчукпастан аткарып келе жаткан тазалык кызматкерлери биздин арабыздагы чыныгы каармандар.